Фелик Искулов менен Садыр Жапаров эмнеге жолукту? Кыргызстандын мурдагы премьер-министри Фелик Искулов президент Садыр Жапаров менен жолукканын билдирди. Ал өлкө башчы менен бир катар маселелерди талкуулаганын белгиледи. Мен өзүм үчүн эч кандай кызмат сураган жокмун жана сурайын деген деле ниетим жок. Мен анын бардыгын башыман өткөргөм. Мен үчүн эң башкысы саясий туруктуулук жана экономикалык кризистен чыгуу үчүн ыкчам натыйжалуу чечимдерди табуу. Мен өлкөнүн экс-министри иштеп чыккан мультипликативдик эффектке ээ болгон калктын реалдуу акчалай кирешелерин жогорулатууга жана социалдык экономикалык өнүгүүсүн тездетүүгө багытталган өтө кызыктуу социалдык долбоорго өлкө жетекчилигинен колдоо табуу үчүн жолукту. Мага кошумча экс-вице-премьер-министр Мамбетовдун тоо-кен жана энергетика жаатындагы жана башка тармактардагы конкреттүү көйгөйлөрдү чечүүгө багытталган сунуштарын карап чыгып, ошондой эле айрым инвестициялык сунуштарды эске алуусун сурандым деп билдирди ал. Фелик Искулов баарлашуу учурунда саясаттагы маселелерди, анын ичинде конституциялык реформага карата сын айтканын кошумчалады. Булак Назар Ньюс KG. Мадумаров тууралуу айтылган аңыз кептер. Жергиликтүү маалымат массалык каналдардын биринде саясатчы Адахан Мадумаровду үй бүлөсү менен эки айрылыш жолго түшкөнү тууралуу жазып чыкты. Убагында аракты өкүрдө ичип, кыздар менен шарактап шапар тээп жүрчү учурда үй бүлөсүн таштап кетти. Ачуусун кимден чыгарышын билбей, эми баш мыйзамдын долбооруна референдумга каршы чыгып баштады. Убагында Мадумаров президенттик башкаруу ылайыктуу деп айтып келген, эми өзүнүн сөзүнө каршы чыгып жатат. Аялы менен ажырашып кетсе эле баш мыйзамдын долбоору күнөөлүү болуп калабы деп кошумчалаган. Ишенимдүү булак белгилүү саясатчы Мадумаров тууралуу айтылган маалыматтар чындыкка дал келбей тургандыгын билдирди. Булак Назар Ньюс KG. Галина Байтерек Садыр Жапаровга жарандардын колдоосу өзгөчө маанилүү. Акыркы убактарда медиа мекендигинде президент Садыр Жапаровдун колдоосу астында иш алып барган делген адамдардын бир топ билдирүүлөр пайда болду. Бул адамдардын аттары ар кандай жаңжалдар менен чыр-чатактарга аралашып жүрөт. Буга байланыштуу Садыр Жапаровдун шайлоо өнөктүгү маалында эле өз жана жат деп бөлбөстүгүн билдиргенин эске салгым келет. Эч кимге эч кандай колдоо болбойт. Садыр Жапаровдун мындай позициясы арзыр дагы өзгөргөн жок, деп билдирди Кыргыз Республикасынын президентинин басма сөз катчысы Галина Байтерек баса белгилегендей, мамлекет башчынын аты менен макамына жамынган айрым жарандар мыйзамсыз жол берилгис аракеттери үчүн өлкө мыйзамдарынын чегинде жоопкерчиликке тартылышы керек. Мен бардык кыргызстандыктарды президенттин атын жана макамын жаманатты кылган мындай адамдарга ишенбөөгө эле эмес, мындай окуялар тууралуу укук коргоо органдарына токтоосуз билдирүүгө чакырам. Бул нерсе мамлекеттик башка жогору кызматтагылардын жана саясатчылардын колдоосуна жамынып жүргөндөрдүн баарына тиешелүү. Бул сыяктуу аракеттер жүргүзүлүп жаткан мамлекеттик реформаларга болгон чыныгы чагым. Президент Садыр Жапаров тарабынан жүргүзүлүп жаткан саясат тескерисинче ушундай мыйзамсыз иш-аракеттерден арылууга багытталган деп баса белгиледи Галина Байтерек. Президенттин басма сөз катчысы Садыр Жапаровдун ал тургай туугандарымдын бири мыйзам бузганы аныкталса, ал жоопкерчиликке тартылат. Кадр саясаты чиновниктер менен саясатчылардын туугандык байланыштары аркылуу эмес, кесипкөйлүк жана жоопкерчилик принциби менен жүргүзүлөт деген сөзүн дагы бир жолу эске салды. Чындыгында акыркы 10 жылда кыргызстандыктар мыйзам бузгандардын көптөрү бийлик чөйрөсүнөн баш калкатап алышына көнүп калган. Анын үстүнө алар жогорку кызмат адамдарынын атын жамынып алып, кылмыш жазай беришкен. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, айрым жогору мамлекеттик кызматкерлер өздөрү бир нече жолу кылмыш жасагандыгы үчүн кармалышып соттолушкан. Алардын айрымдары дагы деле качып жүрүшөт. Алар укук коргоо органдары менен эл аралык укук коргоо органдарынын тарабынан изделүүдө. Эми мындай туура эмес тажрыйбаны жок кылуу үчүн Кыргызстандын бардык жарандары биригиши керек. Чиновниктер, мамлекеттик кызматкерлер өз чөнтөктөрү же туугандары менен достук тамырларынын кызыкчылыгы үчүн эмес, эл үчүн иштеши керек. Дагы бир жолу кайталайм, жүрүп жаткан жана пландаштырылган реформалардын бардыгы дал ушуга багытталган. Эми бул аракеттердин баары ишке ашуусу үчүн жарандардын колдоосу өзгөчө маанилүү деп баса белгиледи президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек. Булак Назар Ньюс KG. Кызмат орду жоюлган сыймык Жапыкеев Финполдон буюмдарын алып кетти. Мындай маалыматты Super.kg порталына өздүк булактар кабарлашты. Билдирүүгө ылайык, Жапыкеев кечээ Финполдун имаратына өзүнө тиешелүү буюмдарын алып кеткен. 5-мартта премьер-министр Улукбек Барипов Финполду Ички иштер министрлигинин курамына киргизүү тууралуу буйрукка кол койгон. Бизге хандык бийликтин кереги жок, дейт жарандык активист. Тынчтык митингине чыккандарды колдоп келген жарандык активист Өндүрүш Токунасаров төмөнкүлөрдү билдирди. Эгер жаранды коом унчукпай, жогору жактагылар өз билимдиктерин жасай бере турган болсо, биз сөзсүз түрдө ханга ээ болобуз. Бизге хандык бийликтин кереги жок да. Биз нече жылдан бери парламентаризм деп жүрөбүз. Алар бардыгына кол бууп коюп туруп, өздөрүнүн өзү билип жатканы чекилик көрүнүш. Өткөн жылдын октябрь айынан бери легитимсиз парламент кандай гана мыйзамсыз иш-аракеттерди жасап жатышат. Бүгүн жарандык активисттердин иш чарасын кубаттайм. Конституциянын жаңы долбоорун элдик талкууга эч ким койгон жок. Легитимсиз парламент кетип, ал эми долбоор кайрадан жазылууга тийиш, деди Токтонасыров.
Жогорку Кеңештин депутаттары жаңы конституциянын долбоорун элге алып чыгуу үчүн референдум дайындоодо. Мыйзамын карап жатат. Бүгүн дароо эле 2 жана 3 окууда карала турган болууда. Өткөн жумада парламент аны 1 окуудан колдогон. Референдум дайындоого 87 эл өкүлү макул болуп 9 каршы добуш берген. Референдумду жергиликтүү кеңештердин шайлоосу менен кошо 11 апрелде өткөрүү сунушталууда. Кадырбаев бензин дагы кымбаттап 7-10 сомго чейин кошулат. Кыргызстандын күйүүчү майларды жалпы керектөөсү 1 миллион 200 миң тоннаны түзсө, алардын 80% импорттолуп келет. Кыргызстанда бензиндин 10 сомго, ал эми дизелдик майдын 4-8 сомго чейин кымбатташы күтүлүп жатат. Бул тууралуу энергетика жана өнөр жай министринин орун басары Айтмамат Кадырбаев Жогорку Кеңештин комитет жыйынында билдирди. Бүгүн Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинде Кыргызстандагы мунай-газ тармагынын абалы жана күйүүчү майлардын баалары туурасында абал талкууланган. Анда Кадырбаев мунай заттарынын баасы Кыргызстанда бир топ кымбатташы күтүлүп жаткандыгын айткан. Нефтетрейдерлердин маалыматы боюнча 2021 жылдын январь-февраль айында Россиядагы мунай иштетүүчү заводдор 1 тонна бензин $100-150 көтөрүлдү. Ошондо баа 7-ден 10 сомго чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Ал эми дизелдин 1 тоннасы Россиядагы нефть иштетүүчү заводдордо $40-60 чейин кымбатташы күтүлүп жатат. Бул учурда баа 3 сомдон 4-8 сомго чейин өсөрүн билдирет, деди Кадырбаев. Ал Кыргызстандын күйүүчү май рыногуна 20-дан ашык компания иш алып барып жатканын, өлкөдө күйүүчү майлардын жалпы керектөөсү 1 миллион 200 миң тоннаны түзөрүн билдирди. Анын айтымында мунун 80% импорттолуп келет. Эске салсак, нефтетрейдерлер ассоциациясынын 1 январдан 1 мартка чейин Россиялык өндүрүштөн чыккан бензиндин тоннасы $300-дан $500 чейин өскөнүн айтышкан. Кымбаттоо 67% түзүп, орточо эсеп менен алганда күйүүчү майдын литрине 14 сомдон туура келген. Дизель майдын тоннасы $360-дан $470-ке чыккан. Пайыздык көрсөткүч менен эсептей келгенде 31 болгон. Бул литрине 8 сом дегенди билдирет. Анткени менен республикадагы АЗСтердеги бензиндин литрине болгон баасы 18,8% 4,9 гана сомго гана көтөрүлгөн. Убактылуу өкмөттүн бардык мүчөлөрү өздөрүнүн кылган кылмыштарына жараша жазага тартылыш керек. Ар биринин кылмышы бар. Адамдардын канын төгүп бийликке келишкен. 2010 жылга чейин эл катары эле жашап келишкен. Убактылуу өкмөттүн ар бир мүчөсү бүгүнкү күндө чирип байып кетишкен. Бул шакалдардын арамдан топтогон бүткүл байлыктарын алып Кытайдан болгон карызга төгүш керек. Эмне үчүн бул душмандарды урдаган карызды биз төлөшүбүз керек? Атамбаев бир тоголок тыйын төлөбөй көгөрүп жашап келет. Сапар Исаков албектерди таап келип жазага тарттырыш керек. Элди айткыла деп команда берген Отунбаеваны эмне үчүн экс-президент деп багышыбыз керек? Жаңы бийлик эң оболу өлкөдө акыйкатты орнотуп алып, анан дальше иштесин, антпесе иши жүрүшпөйт, деди Шаумурза Бөрүкулов өзүнүн социалдык баракчасында. Ак үйдүн жанында жаңы конституцияга каршы митинг өтүүдө. Бүгүн 9 мартта Ак үйдүн жанында конституциянын жаңы редакциясына каршы митинг өтүп жатат. Ак үйдүн чыгыш тарабындагы эшигинен анча алыс эмес жерде 30дай адам чогулду. Митингдин катышуучулары нааразычылык акциясына аймактардан дагы адамдар келерин айтышты. Булак Назар Ньюс KG. Камиль Умаров: эч кандай факт жок, Райымбек Матраимовду коррупционер деген туура эмес. Райымбек Матраимовду факты жок, жемкорлукка күнөөлөгөн туура эмес. Аны коррупционер деп айтууга дагы негиз жок, деди бүгүн 9 мартта Назар Ньюс маалымат агенттигине коррупцияга каршы элдик көзөмөл бирикмесинин төрагасы Камиль Умаров. Учурда Кыргызстанда башаламандык болууда. Күч органдары каалаган адамдарына кылмыш ишин козгоп, каалаган адамын камап жатат. Факт жок, кылмыш ишин козгоп, акча өндүрүп, өздөрү коррупцияга барышууда. Мен көп жылдан бери УКМКга Финполго прокуратурага жемкорлук менен алектенген адамдардын фактылары боюнча документтер менен кайрылдым. Бирок ушул аралыкта коррупцияга күнөөлөнүп жаткан Райымбек Матраимов боюнча эч кандай далилдерди көргөн жокмун. Себеби буга чейин канча фактыларды изилдеп чыктым. Матраимов бай, бирок бул аны кызмат абалынан пайдаланып бай болду дегенге жатпайт. Байыганы тууралуу башкача изилдөө жүргүзүш керек деп эсептейм. Баарыбызга маалым болгондой эле Кыргызстанда башка бай адамдар көп. Ошол эле мамлекеттик кызматтарда отурган адамдар, аким, айыл өкмөттөрдө алардын кантип байыгынан асылган эч ким жок. Болгону Райымбекти факты жок күнөөлөп, байлыгын асылгандар туура эмес. Фактысы жок эле аны коррупцияга күнөөлөп, чындыкты чыркырап жатышат. Ал эми экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы 1 жыл изилдеп, факты тапкан жок. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаттарына маалымат беришкен, бирок ошого карабастан Райымбек Матраимов мамлекетке акча төлөп берди. Бул биздин түшүнүктүн төмөндүгү. Биз өзүбүз туура иш жүргүзмөйүнчө Кыргызстан өнүкпөйт, деди Камиль Умаров.
Ташиевке жазылган катка оң колу Шүкүрбек Эркебаев жооп берди. Кече социалдык тармакка УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин атына президент Садыр Жапаровго жашыруун кайрылуу тараган. УКМК бул маалыматты тактала электигин билдирген. Кайрылууда Ташиевдин мамлекеттин кызыкчылыгына мыйзамга каршы келген жана мыйзамсыз көрсөтмөлөрдү бере баштады. Эң жаман жана кордогон нерсе жакында биздин түзүм жана башка күч структураларынын кызматкерлерин актерлор жана сценаристтер деп атай башташты. Эгер ишенбесеңиз, анда Камчыбек Ташиевди кызматтан алып анонимдүү сурамжылоо менен жеке текшерүүнү жүргүзсөңүз болот. Комитеттин кызматкерлеринин 90% Ташиевге нааразы экендигин жана ага каршы көрсөтмө берүүгө даяр экендигин өзүңүз көрөсүз деп жазылган. Ага жооп катары Ташиевдин оң колу Шүкүрбек Эркебаев мен төмөнкү катты корабльдан кислородду буулуп качышкан уюшкан келемиштер жазган деп түшүндүм. УКМКнын ичиндеги тоголок кат жазган ириңдер, уру коррупционерлер дем алчу жериңер жабылдыбы? Урдаганда жолуңар торолдубу? Каалагандай чардап жакпай калса сатып ар кимге крыша болуп арам акча таап көнүп калган экенсиңер. Эми мурункудай мүмкүнчүлүк болбойт. Андай арам жоо менен жан багууга Камчыбек Кыдыршаевич жол бербейт. Эски заманыңарды эстен чыгаргыла. Өз жетекчисин саткан силердей саткынчылардын айынан өлкөбүз сазга батты. Андан көрө сасыбай түз жүрүп өлкө үчүн иштейли деп жооп жазды. Булак Назар News KG. Баса, Шындык инфо каналына катталган соң коңгуроону дагы басып иштетип койгонду унутпаңыздар. Эл чындыкты билсин.